Жаз алдын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери башталды. Ал эми Жалал Абад шаарында бул багытта кандай жумуштар аткарылды? Дал ушул суроонун тегерегинде биз бүгүнкү тараптар тили берүүсүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Алгач мен сиздерди бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, андан соң биз маегибизди улантсак. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад тазалык ишканасынын жетекчиси Канатбек Жолдушбаев, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарбасынын жетекчисинин орун басары Ислам Матабаев, Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты, социалдык укуктук маселелер, мыйзамдуулук, депутаттык ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын төрайымы Буниса Мамадалиева жана ошондой эле Жалал Абад шаарынын тургуну эколог Абдумалик Илмановдор келип отурат. Саламатсыздарбы, биздин студияга куш келиптирсиздер. Алгач ага эгерде уруксат берсеңиздер, бир аз статистикага көңүлүңүздөрдү буруп өтөлү. Быйылкы жылы көрктөндүрүүгө багытталган кандай иштерди аткардыңыздар? 2 ай аралыгында, 3-ай кетип атат. Мына ушуга басым жасап маалымат берип өтсөңүз. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасы тарабынан эмне жумуштар аткарылды шаарда? Шаарда биринчи очередь баягы дарактарды бутоо иштери жүрдү. Арчыларды бутап, анан кийин шаарды бүт топурактарды гүл эгүүгө даярдалды. Айта бериңиз дагы. 2 айда эмне жумуш аткардыңыздар? Гүлдөр тигилди. Ошол иштер алды. Чабактар жүрдү. Дагы? Экопаркка жалпысынан 4,5 миң көчөт каралган. Экопаркка 2200 түп отургузулду. Автовокзал айлампаларга отургузулду көчөттөр, можжайниктер, шамшит деген көчөттөр отургузулду. Жалпысынан гүл көчөттөр отургузулат. Ленин көчөсүнө, Эркиндик аянтына, буга чейин тюльпан гүлү отургузулуп алынып, ордуна башка гүлдөр отургузулат. Анан күз айында дагы буюрса, Херзентема деген жаңы бир сыра отургузулат, жаңы гүлдөр. Шаар боюнча. Абдумалик мырза, шаар тургуну катарында гүлдөрдү көрүп атасызбы шаарда? Чото учурата албай атам да. Баягы клумбалар деле бош турат. Көчөлөрдө деле бир баягы адамдын көзүн кубанда турган, мурдагы эгилип турган кызыл тазы гүлдөрдүн көпчүлүгү жок да. Мен ушуга күбө болуп атам. Туура эле айтып атмындан да азыр, Туура эле айтканыңыз. Кайерге эгип атасыздар гүлдөрдү? Бүгүнгү эгилип бүттү. Ленин көчөсүгө келди, Эркиндик аянт Мирдин алдына. Качан? Эгилип бүттү. Бүгүн тигилди. Кече бүгүн ушул жума ичи тигилди. Буга чейин тюльпан тигилген. Ислам мырза, апрелдин акыры болуп атат, май башталат жакында. Гүлдөр качан тигилиш керек эле? Гүлдөр негизинен жыл деле статистиканы алганда ушу апрель айында тигилет экен да. Апрель айында тигилет экен. Биз биринчи тюльпан тиктик, аны алгандан кийин башканы тигип атабыз. Анын кечиккен себеби биз топурактарды бүт алмаштырып алайлы дедик да. Тоон кара топурагын салып, биомун аралаштырып, ошону салганга чейин кичине убакыт кармалып калдык. Келиңиз экологдон сурайлычы. Абдумалик мырза, каерден каттачылык көрүп атасыз? Эмне кылыш керек эле? Мисалы, биз деген Ош, Бишкек башка бир республикада эмес да, биз өзүбүздүн эле аймакта, аба ырайы деле бирдей. Бул жазгы иштерди күздө башташ керек эле да. Күздө баардыгын даярдап коюш керек эле. Ошол эле азыр топурак алып келет деген топуракты алып келип коюш керек эле. Ошол эле көчөттөрдүн уруктарын алып келип эгип, күн ачылгандан баштап туруп, мисалы үчүн март айынан баштап эккенде азыр мындай шаар башкача бир көрккө бөлөнүп калмакта. Бул жагынан да бир кечигип калышты окшойт. Өздөрүнүн айтканына караганда. Мындан кийин баягы көп гүлдөр бар. Ысык, катуу ысыгандан кийин ал толук кандуу жетилип, өзүнүн гүлүн ача албай калат да. Сууктан эмеден ысыктын өтө баягы температура режим көтөрүлгөндөн кийин. Ошондуктан ар бир гүлдүн өзүнүн баягы өсө турган периоду бар. Ошол мезгилде эгиш керек эле. Ошону күздө бир жыл мурда пландап, мынча эгебиз, мындай эгебиз, мындай сезон май айында муну эгебиз, то есть март, апрель айында муну, июнь айында муну деп, ушундай бир поэтапный кетиш керек эле да. Эмне үчүн болуп ошол пландоо?
Эмне жолтоо болду сиздерге? Бизге жолтоо ошол тендерлик кечкендиги болуп калды. Бул жагы айткандай биз 1 жыл мурун сметаны беришибиз керек экени, шартык бюджеттен бекитип, быйылга кеткен нерсенин баардыгын камдалышыбыз керек экен да. Биз ал нерсени киргизе албай калганбыз. 2023 киргизип. Неге киргизе албай калдыңар? Ал нерсе буга чейин ошентип келген экен да. Кантип? 2000 ошол жылдын башынан киргизилипчи. 2023-түкү 23-жылы кааланып келинген экен. Ошонун негизинде кичине кечигүү болуп калды. Тендер өтүп, тендерден уткандар жыйынтыгын чыгарып, эмелечи. Бул нерсе шаарда биринчи жолу кайталанып аткан жок болуш керек. Аны бүгүнкү күндө шаардык кеңештин депутаты Буниса айым дагы өз сөзүндө ырастайт болуш керек. Же биринчи жолу болуп атабы, Буниса айым айтып кетсеңиз. Жашылдандыруу жана көптөндүрүү чарбасы боюнча толугураак айтып кете турган болсок, негизинен мен шаар тургуну катары мурда өзүм шаардык кеңештин депутаты болгонго чейин шаарда аябай гүлдөгөн сонун гүлдөрдү көрчүм. Айрыкча мэриянын алдында Нагим Айтматова көчөсүндө. Быйыл ошол да кечиктирилди да. Эгилди ооба. 2 күн болду окшойт, герандар эгилиптир. Бирок баягы илгеркиде чоң гүлдөр жок да. Анан сиз айтып атасыз, бул жерде азыр директордон орун басар айтып жатат. Апрель айында отургузуш керек экен деп. Мүмкүн бул ооба турадыр. Бирок жылдан жылга аба ырайынын температурасы өсүп келе жатат. Мисалы үчүн 10 жыл мурдагы менен азыркы убакытын салыштырсак 10 градуска айырмачылык бар экен. Буну эске алыш керек. Сөзсүз эске алыш керек. Анан биздин Жалал Абад шаары бул Кыргызстандын түштүк региондо жайгашканда, мисалы үчүн Баткен, Ош, Жалал Абад. Биз башка областтарга караганда, мисалы үчүн Талас, Нарын, Ысык көлгө караганда кыйла эле жылуу келет да, климат. Ошого карап туруп эле, мисалы үчүн биз өзүбүз деле үйдө огородторго гүл эгип атабыз. Ачылып калды. Ошондуктан шаар тургуну катары дагы, Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты катары дагы бир эле биз эмес, эл да нааразы болуп атат. Элдин арасында дагы көп сөздөрдү угуп жатабыз бул тууралуу. Негизи сиздердин комиссияңыздар мына ушул ишкананын ишмердүүлүгүн текшерип да барып келди жерине. Кандай корутунду чыгарып, айыбы каерде экен, кандай болуп атканын кантип билдиңиздер да? Биз быйыл ошол комиссиянын иш мерчемине ылайыктуу атайын марттын мындай орто ченине койгонбуз да. Марттын башына эмес, февралдын аягында эмес, бир иш процесси жүрүп турган учурда көрөлү деп. 24 мартта ушул жылдын барып жашылдандыруу жана көктөндүрүү чарбасын көрдүк. Ал жерде мурда жылы да баргам мен. Айырмачылык экинчи күнөзкана орнотулуптур, бирок 2 күнөзкана тең толук гүлдөргө толгон эмес. Мен ошондуктан да протоколдук тапшырма бергем. Ал күнөзканалардын жалпы аянты канча гүл мындай отурулса, канча гүл отурулушу мүмкүн. Андан сырткары Жалал Абад шаарында ошо гүл отурулуучу аянттардын жалпы аянты канча экен деп. Бирок аны тилекке каршы келерки жумага даяр болот окшойт, жок. Ошентип мага жооп келди. Себеби даяр болуп калсам да азыр эле укпайлыбы? Эмне үчүн мындай протоколдук тапшырма бердим? Себеби күнөзканаларда мен жетишерлик гүл көрө алган жокмун. Ал гүл шаардын жарымына да жетпейт. Менин оюм бул. Коюлган талаптар боюнча ошол гүл канча жайгашат деп айткан. Анан кийин шаардын аянтын канча жерге тигилет. 5000 квадрат метр жерге көртөндүрүү иштери жүрөт. Ошол боюнча гүлдөр тигилип, жана айткандай эле кылгандарына да этап элдер урдайт экен, анча кураган болот, ошо ачылып тигилип турат. Бүгүн деле тигип кеткенден кийин эле 15 мүнөттөн кийин келсек, артынан жылып кеткендер болду. Ленин көчөдө элечи. Элдер да көп урдайт экен негизинен. Буга чейин эле мирдин алдына тиктик тульпанды, андан да урдашты. Мен ушул жерде бир маселени көтөргүм келет да, Ислам мырза. Мисалы, көбүнчө сиздер ошол жерде айтасыздар да, мирдин алдында көп гүл урдалат депчи, бирок мирдин айланасындагы ишканалардын баардыгында эле камералар бар да, видео байкоочулар бар.
ошол уру гүл уруну тапканга толук мүмкүнчүлүк бар да, эмне үчүн изилдебейсиздер ушул нерсеничи? Мисалы, бардык капталындагы ишканалардын видео байкоочулары турат да, ал жердечи. Мисалы, текшерсеңиздер сөзсүз табылат да. Коомго жарыяласа болот. Эмне үчүн бул кадамга барбай атасыздар? Буйрукса ошону аткарабыз. Болобу ошондой кылса? Кылса болот. Буга чейин биз былтыр күздө тигилгенде ошо милицияларга кайрылганбыз. Алар карап табышкан эмес да негизичи. Мындан кийин дагы ушундай ситуациялар болсо кайрылабыз. Рахмат. Абдумалик мырза, эми мейли кандай болгон күндө дагы кандай иш жүрбөсүн, биз аны эмне себебин издебестен бүгүнкү күндө эмне кылабыз, эмне кылыш керек, эмне кылсак ордуна келет бардык нерсе деген таризде талкуу кылганыбыз оңго. Ошондуктан эмне сунуш берер элеңиз эколог катарындачы бүгүнкү күндө? Кантип биз жетишип алабыз жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө? Жетишип мурдагыдай бир жашыл көрккө алып келүү кыйын, себеби биз болгон мүмкүнчүлүктү жоготтук тилекке каршы. Мындан кийин азыркы болгон эгилген көчөттөрдү асыроо боюнча, ошолорду дарылоо боюнча, ошо гүлдөрдү бир мындан дагы санын көбөйтүү боюнча гана иштерди жүргүзүш керек. Андан кийин кийинки жылдан баштап туруп иш план түзүп, кадимкидей проект түзүп, аларды согласоваться этип, топурактарды аныктап, лаборатория тарабынан ал жерге эксе болобу, эксе болбойбу. Себеби булардын дагы адыш көп болуп атат. Бадал өсүмдүк эге турган жерге дарак эгип коюп атат. 30-40 метр өсө турган, мисалы үчүн чубалуулардын астына. Мындайча айтканда, ат менен эшектин айырмасын билбегендей эле болуп атат да. Ошондуктан булар сөзсүз түрдө адистер менен булар бир макулдашууга барыш керек. Мен дагы өзүм да бардым, жардам берейин десем, балдар кайрылат деп, тилекке каршы эч ким кайрылган жок. Эгилген көчөттөрдү да карасаң эч бир мындай документациясы жок. Проект болуш керек, кадимкидейчи узундугу мынча, туурасы мынча, азыктануу талаасы мынча деп. Себеби ар бир дарактын өзүнүн азыктануу талаасы болуш керек, площадь питания. Антпес ал өсүп өнүгүп бир баягы пайдалуу касиетин бере албай калат да. Биз мындайча айтканда ошол өсүмдүктү, даракты просто кыйнайбыз. Аны бара-бара өлүмгө алып келебиз. Ушундай бир иштер жүрүп атат. Ошондуктан мен ойлойт элем, мен эми сунушумда кийинки жылкыга даярданыш керек эми. Азыркы мону бул күн ысып кеткенден кийин дагы көчөттү эгип, санын көбөйтүп, бирок сапаты жок болгон бул эң жаман нерсе да. Себеби миңдеген миллиондогон бюджеттин акчасы кетет, ага канча адамдар бешенеттерин төгөт, мээнет кетет. Менин сунушум ушу. Башка мынтип эми анан кийин бир гана жол бар дагы, закрытый корневой системада жабык. Ошолордон эгип, эми анын расходу дагы, баасы дагы жогору. Ошо менен эгип кошумча бир аянттарды пайда кылса болот. Анан агай айтып кетсеңиз, ушу экопарк боюнча бүгүнкү күндө канча миңдеген көчөт эгилди? Ал жерге азыр эле Ислам мырза айтып атпайбы, канча миң көчөт эгилди дедиңиз? 2200. 2200 көчөт эгилиптир. Эми анын көрктөндүрүүдө тийиштүү кызмат эмнеге көңүл бөлүш керек бүгүнкү күндө? Сиз айтмакчы, эгип эле тим болбостон анын көгөрүшүнө басым көбүрөөк жасалыш керек да. Эмнеге басым жасаш керек? Эми негизи сугаруу иштерине көңүл буруу керек. Андан кийин күздө ал жерди бир иретке келтириш керек да. Себеби парк болгондон кийин узун туурасы бир тегиз болуш керек. Андан кийин ал жерге проект түзүлүп, каерге карусел коюлат, каерге отургуч коюлат, каерге жарыктандыруучуну коюлат, каерге тротуар бар, бардыгы сызылып чыгыш керек. Азыр токойдой кылып туруп эле жалпы эгип койдуңуздар да. Бул дагы баягы эч бир документ мындай тийиштүү парк куруу документи, баягы үй куруу документине окшогондор курулбаган, жасалбаганы көрүнүп турат да, айдан ачык эле. Ошол жагынан көңүл буруп, андан кийин кошумча эгерде баягы почвадагы жакшы эмес экен, мында кошумча питания да бериш керек. Берип, эми ошону бир калыбына келтирип алсак, бул шаарыбыз үчүн дагы
элүүбүз үчүн дагы бир жакшы мындайча айтканда жашыл аянт болуп калмакта. Анан калктын саны жыл сайын өсүп атат. Бир дарак, чоң өскөн дарак 120 килограммга чейин кислород берет. Жалпы ушу калктын санына жараша ошондой кислород кычкылтек бөлүп бере турган бакты түзүш керек. Мисалы, бир адам жылына 40 килограммга чейин кычкылтекти пайдаланат экен. Ошого жараша калктын баягы ден соолугуна бир пайда алып келе турган кылып бак даракты тигип, ошолорду көрктөндүрүү керек экен да. Сиз айткандай жаз иштери башталып кеткенге байланыштуу ал жерде проект болбой калды. Тигилип көрктөндүрүп турсак, буюрса күзгө бүтүп калса, проектке карап туруп, нары бери жылатыран көчөттөр анчанчасы жылып алынат. Анан суу түтүгү тартылып ал жерге шланганы тартып туруп, тамчылап сугаруunu орноткон аракет кылып атабыз. Азыр тендер жарыялап койдук. Ошо келсе, ошону коебуз. Ар бир түбүнү тамчылап сугаруу менен сугарабыз. Проект түзүү өзү жакшы отурса бир 2 күндө бүтө турган нерсе да. Проект түзүп, азыр кайра которобуз атат. Ал деген канча расход, ал деген өсүмдүк дагы стресс алат да, кадимгидей адамга окшоп. Бир жерде мисалы экөөбүз деле бир жака көчүрө берсе, тияка бияка бизге деле бир стресс алабыз. Өсүмдүктөр кудду ошондой стресс алат да. Ошон үчүн мындайга кийин жол бербешиңиздер керек. Мен өзүм дагы бардым, барып жардам берейин, кантейин көрсөтүп берейин деп, тилекке каршы үнүм эч кимге жетпеди да. Мына ошол жерде айтылды, ошол жерде айтылды, Абдымалик мырза өзүнүн барганын биз да күбө болдук, айтылды дейт деп. Эмне үчүн ушундай сунуштарды мындай изилдеп экологтордон сүрүштүрүп, мындай өзүңүздөргө бир мындай азык албай атасыздар? Биз бул жумушту башталбай атып, азыр действий иштеп аткан экологторду алып келип, мэрияда чогулуш кылып, ошолордун сунушу менен анан иш башталган да. Жетекчилер менен баары чогулуп, ушул жерден баштайлы деп. Анан именно план, баягы проектиси бүтпөй калганына байланыштуу жаз келип калды, башта эле башталып кеткен да. Ушундай болуп калган. Проектиде, мисалы үчүн үй курганда биринчи проект сызылат, мындай болуп. Андан кийин тандалат, кандай кирпич коюш керек, кандай цемент коюш керек, кандай арматура салыш керек. Ошо баардыгы проектиде болот. Мынтип эле кыргыз чагылып туруп, ашаргылып туруп кете берген менен анын акыбети болбойт да. Анда үй курап калат. Ашар менен кылган. Бул жерде шаар курууда, бул деген парк курууда эч качан андай эмеге жол бербеш керек эле. Тилекке каршы. Жетекчилерде барган, любой барган жерде көрсөң ашар кылат, башка кылат. Бирөө жокта документти сурап койгонгочу, кана бу жерге куруп атасың, кандай проектиси барбы, кандай өсүмдүк өсүш керек, макулдашылганбы депчи. Ура менен кетип атабыз. Тилекке каршы миллиондогон акча асманга учуп кетип атат. Ал парк 49 жылда жеке менчикке берилгенге байланыштуу, баягы соцсеттерге чыгып, бул жер карабыз калды дегенден кийин, ошо марттын жарым болуп калды. Ошондон кийин көңүл бурулуп туруп, ал жеке жактарга кайрылышкан. Мэрия тараптанчы, сиздер бул жакты көрктөндүрө аласыздарбы дегенде, алар жок деп келишимди бир тарап жокко чыгарып, ошондон кийин көрктөндүрүүгө иш башталып кетти да. Ошого убакыт кичине тарыраак болуп калып, ошол нерсе менен ушул план түзүлбөй калды. План жок, кантип иштейсиздер? Ал планды айтып атпайм, көрсөтөт, кандай порода эгилиш керек, канча сом расход болот, канча арык казылат, канча чуңкур казылат, канча бензин кетет, сагарка бензин кетет, канча рабочий сила кетет, баардыгы жазылат да. Ансыз эле мындай жөн эле барып эге бериш бул акылга сыйбаган нерсе да. Ошого көңүл бөлүшүңөр керек, сөзсүз түрдө. Себеби ал жерде мен эсимде бир 4-5 губернатор бар ошо жерде эме өткөргөн да, баягы ишембилик өткөргөн. 2-3 мэр барып ишембилик өткөргөн. Акыбети жок. Ошондо башында да биз айтканбыз, проект түзүп коелу. Проект болсо, анда кийин сураганда адам болот да. Бул жерге мына проект боюнча мынча акча кетти эле, мынча көчөт эгилди гана деп бирден эсептеген болот эле. Азыр эгип койдуң карайма. Анын эсебин ким алат? Өсүп кетеби, өспөйбү? Ошол жерде бир башка бир ооруга чалдыкпай, ушунун баарын аныкташ керек эле да. Аны аныктап кылганда быйыл тигилбей калмак да. Ушундай болуп калмак да, кечигип калмак. Жок, мен сага айтып атам го. Бул жасаш, булардын баарын жасаш 2 күндүк, 3 күндүк гана жумуш. Жакшы отурса, мен өзүм жасап жүргөнмүн ошо проектлерди, бак тигүү боюнча проектлерди,
парк куруу боюнча проектилерди биз сен деле адис экенсиң го. Ошо биз курстук иштерди ушул парк куруу боюнча обязательно дипломдуу иштерди жасайбыз. Силер деле өтсөңөр керек, Канат мырза деле өтсө керек ушуларды. Аны мындай татаал, мындай бир высший математиканын колдоонун кереги жок. Ал жерде просто көңүл буруш керек. Все мыйзамдуу талаага келиш керек да. Кийин бирөө текшерип келсе, мисалы үчүн прокуратурадан текшерип, экологиядан келип текшерип, биринчи ошону сураш керек сиздерден. Кана кандай документи бар? Барып көчөтүңөр эсептебейчи, ошо документ боюнча кайсысы бар, кандай болду, туура эктиңер, туура эмес эктиң. Ошондой кылып баа бериш керек да. Бул архитектура полный документ кылып бериш керек да, негизи сиз айткандай. Ошол мөөнөт кетип калат эле да. Мен айткам ал нерсеничи. Ушул план кылып, мел берсеңиздер десем, ага убакыт көбүрөөк кетип калат, тигип турар эле деген эме болуп калган да. Жетекчилик тараптан. Градосветте карадыңыздар беле? Жок, градосветте каралган эмес. Анда градосветте карап бекитилиш керек да. Ошо да, ошого убакыт көбүрөөк кетип калат эле. Сиз баягы сусветке чыгарганда, мен марттын 15-и беле, ошондон кийин эле баян болуп кетти да. Ал жака действие беришти, алар отказ берди, анан ошол жак парк болуп калсын деп. Ошону мен кечигип эме болуп калды. Эми сизден сурайсыз, кандай иш кылсаңыз да ошо документ жасасаңыздар, ошо мисалы машина болсо документи бар, адам барбы, паспорту бар, дарак деле кудуш ушундай да, даракты эгүү дагы. Үй барбы, үйдүн документи бар, ушундай болуш керек да. Кошумчаңыз. Мен ушул жерде кошумчалап кетким келет. Биз Жалал Абад шаары бул Жалал Абад областынын областной центри болуп эсептелет. Ошондуктан шаарга коноктор келет, райондордон, башка областтардан. Ушул жакты да эске алыш керек. Мисалы үчүн, бул жакта дарактарды айтты, адамдын санына карап кычкылтек бөлүсүн. Ошол жерде мисалы үчүн официалдуу түрдө биз 120 миң, 130 миң дейбиз да, бирок кирип кеткен адамдардын эсеби андан да жогору да. Ошону да эске алып, анан көрктөндүрүү иштерине дагы аябай көңүл буруш керек. Мисалы үчүн жаз келери менен жаздын өзүнчө бир белгиси болуп бизде Наурыз майрамы өтөт. Областтык администрациянын алдында ар жылы. Бирок 2 жылдан бери мен байкоом боюнча ошонун алдында гүл эгүүчү жерлер бар, кара топурак боюнча эле калат да. Биздин ошо каалообуз жок дегенде ошол обл администрациянын алдында гүлдөр кызыл тазыл болуп, майрамга карата гүлдөр эгилип калса. Шаардын мэриясынын алдында Нагима Айтматова. Эми көп деле жер жок да, чындыгындачы. Ленин көчөсү, Борбордук көчө. Ошол жерлерде мындай гүлдөтүп коюңуздар, эч бир адам биз эме кылбайбыз да. Биз мисалы үчүн депутаттардын айтканы бул бир критика деп ойлобоңуздар. Бул бир сунуш сиздерге. Сиздердин мындан да жакшы иштешиңерди каалайбыз. Сиздердин жетекчиңер ишке келгенде көп нерсени мындай айтканда эмне деп коет? Көп нерсени аткарам деп убада берген. Аябай. Ошол убадалардын бириси да тилекке каршы аткарылбады, аябай өкүнүчтүү. Анан өзүмчө бир ой пайда болду. Мамлекеттик же муниципалдык кызматка келген адам ошо кызматка келер деле бир эме сөзгө мындай бай болот экен да. Мен муну аткарам, аны аткарам деп туруп, андан кийин ал ишин эч жыйынтыгы жок. Ушул нерселерге көңүл бурсаңыздар эле эң жакшы болмок. Сунушту да салабыз, мындан ары кечикпегенге аракет кылып, өз убагында тигебиз. Күн бат эле ысып кетет. Ысык эмеде аба ырайында температура отурулган гүл өсүшү мүмкүн эмес болуп калат да. Аны ар бир эле адам билет. Агроном катары сиз андан да жакшы билишиңиз керек да бул нерселерди. Анан бүгүнкү күндө сиздер ошол комиссия болуп чыгып келбедиңиздер, Буниса айым. Айтсаңыз, ошол айтып атпайбызбы, биз мындай шаарга дагы жетет, башка ишканаларга дагы берип атабыз гүлдү депчи, буга кандай карадыңыздар да? Биринчи шаардын аймагын камсыздаш керек беле? Кандай болуш керек деп? Бала бакчалар, анан мектептердин курулууруна гүлдөрдү жашылдандыруудан алуу, бул маалыматты мен так билбей эткем чындыгында. Мен оюмча алгач шаардын ошол көрктөндүрүүсүнө көңүл бурулуш керек. Ошол эле обл администрация Ноорузга чейин, Норуз майрамына чейин. Мэриянын алды Нагима Айтматова мусор таштандыга толуп жатты.
таштанды демекчи. Рахмат. Негизи жашылдандырууга бир аз убакыт берип туралы. Жообуңузду ойлонуп турасыз. Таштанды боюнча бүгүнкү күндө шаар канчалык деңгээлде тазаланып атат? Тазалык ишканасы канчалык деңгээлде иш алып барып атат? Өзүңүздөр кандай баа бересиздер, Канат мырза? Саламатсыздарбы? Азыркы учурда биздин тазалык ишканасында 158 адам эмгектенебиз. 34 техникабыз бар. Ошо техника менен график боюнча иштерди алып барып атабыз. Мурунку былтырлары 30 шыпыргыч жумушчуларыбыз бар эле. Быйылкы жылы дагы бюджеттен 30 адамды кошту. Азыркы учурда 60 адам менен шаардын ар бир көчөлөрүн, тротуарларын тазалап, лотокторун тазалап, иштерди алып барып атабыз. Азыркы убакта. Өзүңүздөрдүн жумушуңуздар канааттандырарлык деп баа бересиздерби? Мен өзүмдүн көз карашым боюнча жумушту жакшы эле алып барып атабыз деп ойлойм. Рахмат. Эл айтса калп айтпайт, негизи биз Абдумалик мырзадан сурап көрөлү. Кандай шаар? Тазалык боюнча бир мындай өтө эле баягы жаман деп айтыш кыйын. Иштери бир алгытуу эле жүрүп жатат. Бир гана мен байкаганым, бул эртең менен саат 5-те жууйт экен да. Жол көчөлөр жуйсуңар да? Жок, көчөлөрдү Зеленхоз жууйт. Сиздер жуйсуздар. Ошондо көрсөң баягы жуубай эле суунум артынан агызып эле кетип атат. Ал деген баягы чаңды жуубайт да. Баягы чаңды дайыма тазалап жууп туруш керек. Себеби ошо чаң көтөрүлгөн сайын биздин калкыбыз ошо менен дем алат. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, жүздөгөн, миңдеген бир ар кандай зыяндуу заттар бар. Ошондуктан жууганга жараша таза жууш керек, напор менен жууш керек. Ушу. Эмнеге андай кыласыздар? Техниканы эскилиги жеткен техникалар бар, ошонун эсебинен ушуну алып кылат да, жам-жам. Жаңы техника жокпу? Себебин айтып берейинби? бар да. Себеби напор менен жуусаңыз суу тез эле түгөнөт да, тез катташ керек. Расходу көбүрөөк болот. Суу дагы көп расход болот, бензин дагы көп расход болот. Бул просто эконом баягы үнөмдөөнүн бир жолун өтүп алыпсыңар да. Тазалык боюнча мен негизги ушу көчөлөрдү жууп, тазалап, баягы тийиштүү деңгээлде турсаңыздар болот. Анан мусор баягы таштандылар убагында эле алынып атат. Биз ага өзүбүз деле күбөбүз. Мындайча айтканда, биз баягы көбүнчө баягы көп каттаган центральный көчөлөрдө, борбордук көчөлөрдө жүрүп атабыз. Анан калган бычыгы кандай экенин аны мен айта албайм. Деле өз ошо графиги менен өз убагында алып атабыз. Канат мырза, айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө тазалык ишканасынын эң негизги көйгөйү эмнеде болуп атат? Мисалы, техникаларыңыздар жаңыланды, көпчүлүк ошол боюнча да бир аз токтолуп өтүп, бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө эмне сиздерге мындай көйгөй жаратып атат же таптак деле баары сонунбу? Жок, азыркы убакта бизде техникалар жаңы, таштандыларды биз өз убагында алып атабыз. Ошо бирок ошо биздин шаарыбыздын тургундары ушу таштандыны ушу машинадан туруп деле каалаган жерине таштап кетип атат да. Ушу эфирден пайдаланып айткым келет эле, ушу шаарды дагы ушу таза кармасак, шаарды бир эле тазалык ишканасы баарын тазалап бүтүш кыйын негизи. Анан шаарда 120 миңден ашык калк бар. Ал 120 миң адам таштаса 60 адам, 90 адам тазалап бүтө албайсың да. Ошого мен дагы ушу шаардын тургундарына бир кайрылып кетет элем, ушу таштандыга бир аярлуу мамиле кылса экен. Шаарыбызга ушу таштандыларды таштабай, ар бир урналар бар орнотулган. Шаарга 500дөн ашык урна бар. Ошо урналарга таштаса, көрүнгөн жерге таштабаса деп айтып кетет элем. Айтканыңыз туура. Бул көбүнчө сиздер эл менен иштеп профилактикалык иштер жүргүзүңүздөр керек да. Түшүндүрүү иштерин соцсеттерден болобу, радиодон болобу, телевидениеден болобу, жыйналыштарды өткөрүп, даже жанагы мечиттерде, жума намаздарда барып ушуларды айтып турсаңыздарчы, элдин сознаниясы оңолот да. Анан жанагынтип эле болсо болот, болбойт десе андай болбойт. Мындайча айтканда жигердүү иш алып барышыңыздар керек да. Ошондо гана мен ойлойм, шаарыбыз таза бир шаарга айланат деп. Андай жумуштарды дагы аткарып атабыз. Мына биз баннерлерди коюп атабыз, ушу таштанды боюнча. Ушу таштандыны таштабаңыздар деген бир мааниде.
Элдерге биздин юристтер бар. Биз дагы ушу элдерге дагы кичине болсо дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ар бир мисалы үчүн бизде контейнерлер коюлган мына көп кабаттуу үйлөрдүн алдында. Ошол жердеги жашоочулар менен дагы байланышабыз. Таштабаңыздар, таштасаңыздар дагы ушу контейнердин ичине салыңыздар депчи. Андай иштерди биздин работниктер баары жумуштарды алып барып турабыз. Сиздер айтышыңыздар керек, жетекчилер дайым айтып, баягы илип койгоңуздар ал пассивдүү реклама да, мына профилактика, активдүү реклама, ал өзүңүздөр ошо шаардын жашоосу менен кошо аралашып, ар жерде айтып, баскан турган жерде. Ошондой нерселерди кылып атабыз азыркы убакта. Көрбөй атабыз. Сиздин сүйлөгөнүңүздү эч жерден көрбөдүк. Жок, биз сүйлөө деме кылбай атабыз, бирок ошондой иштерди телевиденияга тартылбай атат. Роликтерди чыгарышыбыз керек. Сөзсүз чыгартышыңыздар керек. Себеби детсадтагы жаш балдардан бери месинде онукасын таштаган болбойт деп. Экинчиден реформага барышыңыздар керек сөзсүз түрдө. Реформага барып туруп, бир гана мэрия монополия боло бербестен таштандыларды жыйноо боюнчачы частный жеке эмелерди киргизишиңиздер керек. Ошондо конкуренция болот. Ошондо кичине баягы шаардагы мындай таза абал туруктанат да. Тилекке каршы бир дагы Жалал Абадта жеке тазалачуу бир мекеме, ишканалар жок. Азыркы убакта эко тазалык деп азыр айтып атышат, бизге да кат келген. Ошо эко тазалык боюнча кандай карайсыңар деп. Эко тазалык боюнча жанагы үйлөрдүн ушу көп кабаттуу үйдөгү адамдар менен келишим түзүп, ошолордун үйүнүн астын тазалап, анан подъездерин да тазалап дегенде ушундай бир иштерди алып барып атабыз деп бизге кат келди эле. Ушуга кандай карайсыздар депчи, биз туура эле карайбыз. Эгер туура карап ушул менен кызматташууга барышыңыздар керек. Биринчиден, экинчиден бул таштанды дагы чоң бизнес да. Өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүк миллионерлер ушундан болгон. Таштанды дагы бөлүү боюнча да иш алып барышыңыздар керек да. Бөлүп ошону бир пайдалуу жактарын пайдалана ала турган бир эмеге жетсеңиздер, сиздерде 90 баягы тазалаган адам болбойт, миңдеген адамдар болот. Азыркы быйылкы жылы ошо 2 миллиард шаардыбызга акча каражатын каралган республикалык бюджеттен. Ошол тазалык боюнча ошо мусорду кайра иштетүү заводун курган атат да быйыл. Таштанды биздин полигонго ошо сортировка кыла турган немени да курган атат быйылкы жылы. Кудай калса ашып калса керек. Жок, элге мындай, мисалы үчүн 3 урна коюп койсоңуздар болот да. 3 урна, бирине баягы пищевой продукты, экинчине баягы кагаз, үчүнчүсүне темир тезек кылып туруп. Элди ушундай кылып бара-бара көндүрүш керек да. Ошо пакет. Бардык мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде ушундай бар туруп, эми сразу эле баягы элдер салып берет дегенден алысмын, бара-бара үйрөнөт да. Азыр биз ушуга да проекттерди даярдайбыз. Азыр ушуга аракет кылып атабыз. Ушул маселе боюнча да Европада 19-кылымда 20 кылымдын баштарында ушундай таштаны өтө таштаган экен да. Аны айыппулду бизге ошо көтөргөн, азыр деле бизде бар 5,5-7,5 миң чейин айыппул салса болот. Бузула кодексиндечи. Анан ошондо да таштан таштала берген. Анан акыры мыйзам чыгарышкан экен. Кимде-ким кошунасыны таштаган тапса ошонун үйүнө оформить этип беребиз депчи. Ошондон кийин Европа ушул деңгээлге келген экен да. Азыр бул жак айткандай таштанчы электр жетиштүү эле. Карап турсаңыз ага ташташпайт да. Бардыгы эле. Анча-мынча жетекчилер деле тамекини тартат дагы, бул кантип кылса экен, тазалык сактайбыз дейт да, тегип таштап коюшат да. Өздөрү ошо турат, өздөрү таштап коет тамекинчи. Бул болсо жанында урна турган болот да. Сиздерди алып барышыбыз керек. Анан мени дагы бир ошол боюнча баягы санинспекцияда иштеп жүрүп бир ой болду эле да. Шаардык бюджеттен бир 100 миң бөлүп, бизге ошол санинспекцияда 5,5 миң айыппул салса болот да. Ким факт кылып берсе ошондой эмелердичи. Ошо факт кылган адамга 5 сомдон сыяк кылып койсо, адамдар кичине болсо да бири-бирин контролдоп калат эле да. Мен ошол нерсени бир-эки жетекчиликке айттым, колдо алынбай келди да. Азырында мүмкүнчүлүк болуп айтып бердим. Ошол нерсеге да кылып көрүш керек. Сиз айткандай 30 мына кошумча эмел деп атат. 30та мен кошконго чейин бир сотрудниктин айлыгыны ошондо профилактика жүргүзүп койсоңуздар,
көргөн жерде камералары бар, машинада бар, ал жакта бар, бул жакта көп видеолор келет. Акысыз эле келет, алчы. Ислам, сиз кайсы жерде бийликте адамы сүйлөгөн карательный мерди айтат да. Карательный наказать этиш керек, үйүн алыш керек, оносын бузуш керек. Биз андан алыш болуш керек. Азыркы заман башкача подход кылыш келгеч, жаңы жолдорду, жаңы бир подходдорду, жаңы бир ыкмаларды колдонуш керек эл менен иштегенчи. Эл себеби азыр мурдагыдай эмес, Совет доорунда болгондо ошентип коркуп антимитет эле. Ал сиздер көбүнчө Европанын келген, буга чейин келгенди айтпайбыз. Бак Европа дейт. Европа нечен келди? Ошентип келди. Европада 19-18 кылым деп атасыз. 19-20 кылым. 19, азыр кайсы кылым? Азыр Ошо да азыр подход өзгөрдү. Элдин аң сезими өзгөрдү. Өзгөргөн. Сиз да изденип туруп, баягы эски метод эмес, жаңысын колдонуш керек. Кантип элди кызыктырыш керек. Эл заинтересован болуш керек. Мен ошол жерге барсам мындай болот экен деп, ошого жеткириш керек. Рахмат. Ислам мырза, эмнеге көңүл бөлөсүздөр бүгүндөн баштап? Бүгүндөн баштап шаарды көркөтөнөр үчүн аракет кылабыз. Гүлдөрдү тигип, өсүмдүктөрдү сугарып, ошол боюнча иш алып барылат. Рахмат. Сизде? Биз дагы ошо өзүбүздүн график боюнча иштерди алып барабыз. Шаардын тазалыгын карап. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Акыркы сөзүбүздү биз Муниса айымга берсек, Муниса айым бүгүнкү күндө муниципалдык кызматтардын бардыгын көзөмөлдөп турчу жана алардын аткарган ишине сунуш пикириңиздерди бере турган бул эл өкүлдөрү кандай чечимге келдиңиздер? Эмне сунуштарды берүүнүн алдында турасыздар? Сунуштарды ошол биз комиссия болуп чыкканда эле 24-майда да айтканбыз. Жакынкы арада сессияда дагы жалпы депутаттардын алдында өзүбүздүн сунушубузду да беребиз деп турабыз. Бирок бул жерде жана агайыбыз айтып кетти. Жашылдандыруу боюнча биз кеч калдык деп жатабыз. Мындан аркы жумушуна көңүл буруп иш алып барыш керек. Ошол боюнча анан эл өкүлү катары дагы биз эми ар дайым айтып келебиз эл арасында сөздөрдү, наразычылыктарды. Бул биз эмне үчүн айтабыз? Шаарыбыз өнүксүн деп, элдин турмушу жакшырсын деп ошол максатта айтып келебиз. Ошондуктан да биздин айткандарыбызды эске алып, эмне үчүн ушул убакка чейин эске алышпады тийиштүү кызматтар? Эмне деп ойлойсуз? Эл өкүлдөрүнүн сунуштарын буга чейин деле берип келдиңиздер да. Көрктөндүрүүнү буга чейин да башка жетекчиси бар эле. Ал дагы иш алып бара албагандыктан мындай алмашканда. Анан жаңы жетекчи келерде мен ошол сессияда эсимде аябай убада берген, шаарды өстүрөм, гүлдөргө толтурам деп. Анан ошонун жыйынтыгы азыр жок болуп атат. Эми 1 жылдан ашты да жетекчинин келгенине. 1 жыл болоюн деп атат. Бул да бир убакыт да. Анан аны деле биз сессияда деле айтып келип атабыз, аткаруу бийлигине, мэрге өзүнө айтып келип атабыз. Эми эске алышар деген ниеттебиз. Сиздерге терең ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эмнеси болсо дагы кетирилген кемчиликтерди оңдоого аракет кылыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү. Бүгүнкү Орозо айт майрамыңыздар кут болсун. Баарыбыздын үй бүлөбүзгө жараткан берекелүү өмүр насип этсин, жашоо насип этсин, жергибизде тынчтык болсун. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта туруңуздар.